Куткаруучулар Ошто сел алып кеткен аялды издөөнү улантып жатат. ÖKM куткаруу иштерине 143 адам тартылганын билдирди. Алар 1985-жылы туулган БА аттуу аялды издеп жатышат. Куткаруучулар 10 топко бөлүнүп, Ош шаарынын Борбордук базарынын Ак Буураны бойлоп Өзбекстандын чек арасына чейин издөө жүргүзүп жатышат. 14-июлда Ош облусуна катуу жүргөн селдин айынан 5 адамдын дайыны жок болуп аткан. 4 адамдын 44 жаштагы аялдын жана анын 3 кызынын сөөгү табылды. Маалымат булагы Globe Media. Түркияда көлчүктү баскан 2 киши ошол жерде каза болду. Түркиянын Измир шаарында жамгыр жаап жаткан учурда 2 адам электр кабели өткөн көлчүктү басып каза болду. Каргашалуу окуя көчөнүн көзөмөл камерасына түшүп калган деп билдирет tengrinews.kz. Видеодон аялдын көлчүктү биринчи басканы көрүнүп турат. Ал токко катуу урунуп, дароо кулап түшкөн. Антиквадрия дүкөнүнүн ээси аялга жардам берүү үчүн барган. Андан соң анын да колун кармаганда аны да тогурган. Окуяны иликтөөнүн алкагында 2 адам каза болгон жерде казуу иштери башталган. Натыйжада электр сымдары суу агып кеткен люктун капкагынын айланасынан табылган. Маалымат булагы Serep Media. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Милиция кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармалды. Милиция кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан укук коргоо органдарындагы системалуу коррупция жана опузалоо менен күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында милиция кызматкерлери тарабынан пара талап кылуу фактысы аныкталды. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын аймактык тескөөчүсү милициянын лейтенанты жана милициянын капитаны баюу максатында алар уюлдук телефонду уурдоо фактысы боюнча тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында маселени оң жакка чечип берүү үчүн жарандан 160 000 сом талап кылышкан. 11-июлда ИИМдин ички иликтөө кызматы менен биргеликте жүргүзүлүп, иликтөө иштеринин натыйжасында ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө аталган милиция кызматкерлери опуз алып 20 000 сом өлчөмдөгү акчанын бир бөлүгүн алып жаткан жеринен кармалган. 13-июлда жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгы менен алар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда иштин бардык жагдайларын аныктоо, ошондой эле башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Serep Media. Зордукта видеого тарткан. Москвада 2 кыргызстандык кармалды. Москвада топтук зордуктоого шектелип, Кыргызстандын 2 жараны кармалды. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча кылмыш 9-июлга караган түнү болгон. Мас абалындагы шектүүлөр Мир проспектисинде жайгашкан турак үйдүн батиринде болушкан. Ал жерден тааныш 2 кызды уктап жатканда зордуктап кетишкен. Ошол эле учурда алардын бири процессти уюлдук телефондун камерасына тартып алган. Алар Орусияда мыйзамсыз жүргөндүгү да белгилүү.